Педагогика илиминде тарбия берүүнүн эң башкы негизги ыкмасы бул үлгү көрсөтүү болуп саналат. Туурабы? Азыр кандай? Каада салттыкка астарлаган, ар намысты ардактаган улуу муундарыбыз башка тилде намыстана сүйлөп, бөлөк тилди аярлап, үй бүлө мектебинен башталып, кыргыз тилинин боёгу барган сайын бозороп баратпайбы? Байдылда Сарнагоев айткандай: уй мөөрөйт уйдун тилинде, кой маарайт койдун тилинде. Уй менен койго жетпей, мейли, туура, жетишер. Албетте мунун баары биздин күнөөбүз эмес. Билебиз, кыргыз тили мамлекетте да, коомдо да өзүнүн татыктуу ордун таба албай, кыйналып кысылып келет. Тил жөнүндө сүйлөй берип, кыргыз эли ойгон деп, тилибиз тешилип бүткөндөй. Билсеңер, эл эч качан ойгонбойт. Эл ар дайым өз пайдасына сергек. Анын пайдасын өзүнүн жеринин ичинде камсыздоо керек. Өсүмдүк суусуз өспөйт. Кеме шамалсыз сүзбөйт. Силер өзүңөрдүн жериңерде бул өсүмдүктү өстүрө албай, бул кемени чылдыра албай, өз алдыңарча топташ ойноп, жоопкерчиликтин төлөмүн билбей жатпайсыңарбы? Макул. Балким силер айтасыңар: атты сууга жетелеп барасың, бирок ага күч колдонуп сугара албайсың деп. Жок, мен айтам: эгерде аттын жеген жемине туз кошсоң, ал суусайт. Ага жол башчылык ой чабыт керек. Байлыкка, бийликке байырлашкан саясатты токтот. Тентиген журтту жыйна, бозоргон тилди боё. Жок, корунба. Улуттун ишин кылган улуу иш. Андан уй алуунун өзү уят. Бул улутчулдук эмес, бул бекемчилдик. Билесиңерби? Эгерде Жапониялык компания кыйын күнгө, мажүрөөгө учурап калса, биринчиден болуп, компаниянын ажоосунун айлык маянасы кыскарат. Эгерде абал андан дагы оорлошкон көйгөйгө айланса, анда эң биринчиден болуп, башкаруучу ажоо жумуштан бошотулат. Жапондор жөн гана катардагы кадыреси жумушчуларды күнөөлөбөйт. Эмнеге дегенде, алар билет: жаман аскер болбойт, жаман генерал гана болот. Кыргызстандын кыргыз тилинин ажоосу көсөмү силер болдуңар. Сөзүмдү канча жолу жумшактабайын, эгерде бул тапшырманы аткаруу колдон келбесе, анда текеберчиликти ары коюп, Кыргызстанга, кыргыз тилине жүрөгү жанып, каны кызып жаткан адамдарды барктап, аларга жол бергиле.